Халк көп жашаган Шат айылында мектепке болгон муктаждык чечилди. Учурда ал жакта 2 кабаттуу бардык шарты менен мектеп курулууда. Азыр окуучулар эски имаратта окушат. Биздин мектеп өтө эски болгондуктан быйылкы жылы ушул Эрик компаниясы тарабынан ушул мектебибизден буюрса жаңы курулуп башталды. Биз өтө эски мектепте иштеп келгенбиз. Эми биз абдан кубанып, сүйүнүп турабыз. Буюрса салынып атат. 1 жыл аралыгында бүтөт деп атат. Класстарыбыз, окуучуларыбыз, мугалимдерибиз, элибиз, айлебиз баары кубанычтабыз. Курулушта азыр иш кызуу жүрүүдө, жер казылып, пайдубалы түптөлүүдө. Корпус спорттук зал жана өтмө галереядан турат. Мектептин 1-чи кабатында бир топ класстык бөлмөлөр, ашкана бар. Эмеректер долбоор менен акыркы үлгүдөгүлөрү келет. Короосуда көрктөндүрүлүп, видео байкоо системалары коюлат. Объект боюнча айтып кетсек, объект 2 кабаттан турат. 2336 чарчы метрден турат. Негизги блокту экөө болот. А блоктун бүгүнкү күндө фундаменттери аяктап, Б блоктун арматуралары токулуп, бетон алууга даярдык көрүүдөбүз. Бул долбоорду ишке ашырыш үчүн биз командабыз менен биздин өзүбүздүн компаниядагы тажрыйбалуу адистерди алып келгенбиз. Сапатына өтө көңүл буралы деп. Ошондой эле бул мектептин өзгөчөлүгүн айтып кетсем, өзгөчөлүгү бул 2 кабаттан болсо дагы буякта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга лифттер камтылган, проектте каралган. Курулуш Эрик долбоорунун алкагында салынууда. Имарат жер титирөөлөргө туруштук берет, электр энергиясын үнөмдүү сарптайт. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн да ыңгайлуу болот. Мектептерди тандоо процесси атайын ушу илимий ыкма колдонуу менен министрлер кабинети менен Дүйнөлүк банктын ортосунда макулдашылган критерийлер негизинде тандалган. 40 мектептин 15 мектеби авариялык мектеп, калган мектептер ушу союз учурунда салынган, бүгүнкү күнгө чейин ремонт көрбөгөн мектептер. Ал жерде ушу реконструкция иштери предварительно каралган. Ысык көл областы боюнча ушу 40 мектептин ичинен 5 мектеп, анын 4-өө авариялык абалда мектептер жаңы курулат. Ал эми 1 мектеп ушу эски мектеп реконструкция болот. Бүгүнкү күндө 4 мектептин курулуш иштери башталды. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктарынын тобокелдиктерине туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында Кыргызстан боюнча Дүйнөлүк банктын финансылык колдоосу менен 40 мектеп курулат жана реконструкцияланат. Тандалып алынган мектептерде санитардык, гигиеналык жагдайларды жакшыртуу иш-аракеттери жүрүп, ички дааратканалар орнотулат. Жазгүл Сатаева, Ильич Касыинов, Ысык көл жаңылыктары.